1 гектардан 30 000 доллардан жогору тапса болот, 20 000 доллар жогору. Бул чындыкпы? Эгер жакшы неме болуп, жакшы каралса тапса болот. Бирок биринчи жылы расход бар да бар. А уже экинчи жылдан расход азыр. Анан ушул болсо карап кийин магний берилбесе курайт. Астыңкы жалбырактан башталат магний болсо, мондай болуп тырышып туруп, анан мол жерлери капкара күйгөнүп неме болуп калат. Ал кальцийдики. Баштап атканда мүмкүн болсо топурактан анализ алып коюш керек. Ошону чыгарып туруп, ошого жараша азык берсе, анда жакшы болот. Мисалы, жана айткандай, айрыкча клубникада бүт баары мульчирующий пленка тартып атпайбы? Мульчирующий пленка тарткандын алдында топуракка основной внесенияга немени бербесең, диамофоска же болбосо амофос, андан кийин капельный менен бергенде, капельный менен берген НПК-лар кымбат калат. Жок эле дегенде 10 соткадан башлаш. Жок эле дегенде. Мына 10 сотка эле азыр эсептейли. 10 соткадан примерно жакшы карасаң 1 тонна 400 чейин алсаң болот. Бардык нерсени не только кулпунай, бардык өсүмдүктү убагында анан туура карабасаң чыкпайт да. Атым Абдыгапаров Абдыганы, өзүм өсүмдүк коргоо адиси болом. Манас университетинин айыл чарба факультетинин өсүмдүк коргоо бөлүмүн бүтүргөм. Бакалавр жана магистратура. Менин атым Абдыгапаров Абдыганы, өзүм өсүмдүк коргоо адиси болом. Манас университетинин айыл чарба факультетинин өсүмдүк коргоо бөлүмүн бүтүргөм. Бакалавр жана магистратура. Ушу 5 жылдан бери ушул тармакта иштейм, окуум бүткөндөн бери. Өсүмдүк коргоо адиси катары. Ошол кулпунай, жашылча жемиштер, бак баары менен иштешебиз да. Анан ушул кулпунай күнөсканасында дагы консультант болуп да карайм. Бул биз турган кулпунай күнөсканасы. Бул жерде 3 сорт бар. Азия, Миценова, анан Клери. Бул уже экинчи терим быйылкы жылдан. Экинчи терим эмес, экинчи түшүм. Биринчиси гүлдөп, бышып, терип бүтүргөнбүз. Эми бул экинчиси. Бул экинчилер бир аз айдарак, анан формасы начарлары бар, себеби аябай күн ысык болуп. Бул биринчи волна эмес, бул экинчи, үчүнчү, экинчи. Экинчи неме, экинчи жолу гүлдөп, экинчи толкунунда. Бирок эме экен, мындай башкаларына караганда более-менее экен. Бул негизи жакшы болмок. Биз баягы биринчи терим бүткөндөн кийин бул эски жалбырактары, биринчи чыккан жалбырактары баягы күнгө күйүп, анан анча-мынча оору бар жерлери бар болчу. Ушу жалбырактын өңү өчүп кеткен, ошолор тазаланган да. Тазалангандан кийин быйыл көрдүңүздөр өзү температура, быйыл аба ырайы аябай мындай түшүнүксүз болду. Бир суук болуп, бир ысык болуп. Ушундай ысык болгондо күйүп кетти жалбырактар. Жалбырактар баягы жалбырактар дагы эмес, мөмөлөр. Себеби жалбырак мөмөнү жаппай калды да. Анан быйыл дем болуп, ысык болгонго зыянкечтерден дагы трипс көп. Трипс башка жактарда неме дагы көп чыгып атат? Клещ. Бирок бизде бул жерде клещ андай көп чыкпады. Клещке карата обработка кылып аттык. Трипске кечирээк обработка кылып калдык. Себеби трипске бизде жакшы иштеген неме жок болуп калды, инсектицид. Башында чачтык, эми алар андай өтө жакшы таасир бере албады. Мисалы, могулар ошол. Бул демек жакшы дарыланбаган үчүн, чисто кароодон турбайбы? Кароодон. Булар мисалы могу трипс зыян бергенде бул көбүнчө немесин могу. Ушул канча акчага, канча түшүмгө кыскартылат? Бул убагында карабасаң, мисалы азыр могул жерден бизде почти ар бир 3-чү клубникада көрүнүп атат да. Мындай. Бул эмнеден келип чыгат? Бул трипс чаңчасын жеп коет. Өсүмдүктүн, гүлдөрдүнчү. Чаңчаны жегенден кийин жакшы чаңдашпай калат. Анан мындай. Оп. Формалары бузулган, данеги сыртка чыгып калат. Трипстин зыянынанчы. Азыр дагы көрсөтөм мына. Мындай болуп гүлдөрү карарып кеткен. Демек агрономияны билбейинче результат чыкпайт. Ооба, бардык нерсени не только кулпунай, бардык өсүмдүктү убагында анан туура карабасаң чыкпайт да.
Анан бизде именно могу трипстин немелери, инсектицидтери жакшы иштеген түрү аз да. Бул Анан кийин көбү сурайт да, мисалы инсектицид деген эмне депчи. инсектицид деген бул курт кумурскаларга, башкача айтканда зыянкечтерге каршы колдонулуучу препараттар, пестицидтер. Химиясы да бар, биологический инсектицидтер да бар. Биологиялыктары бирок алар Кудай буйрса бул немелерге нерселерди жок. уже курстан Ооба. толук кандуу түшүндүрүп бересиз да. Ооба. Анан бул жерде эми кулпунайды жакшылап караш үчүн зыянкечтер, оорулар, анан нематода деген да бар. Ошолор менен да каршы күрөшүш керек, бирок биз бул жерде нематодага текшере элекпиз пока. Негизи ага да бир анализге беришибиз керек. Калгандарын трипс чыккан, бар дагы деле. Ага каршы күрөшүп атабыз. Клещ да чыккан кенелер, желегенези, ага каршы күрөштүк. Бит деген нерсе чыгат. Кулпунай шиш тумшугу деген бар. Свекловичный, клубничный, земляничный, долгоносик. Эметчи мен азыр мына именно бизге катталган кишилерди мындай дыйкан катары же клубниканы өстүрүп баштайм деген киши катары суроолорду берейин. Мисалы, клубникадан жакшы акча тапса болобу негизи? Канчадан башташ керек негизи? Жакшы карап неме кылыңыз, анан бардык нерсе неме сбыт болуш керек, ала турган адам. Сбыт жагынан кудай буйрса Баа болуш керек да. Баа жакшы болуп, сбыт болсо, погода жагынан, оору, зыянкеч жагынан проблема азыраак боло турган болсо жакшы көрсөлөт. Бирок баары биринчи жылы расход да көп да. Биринчи жылы расход өзүн жаап бир аз пайда болсо, бул уже чоң жемиш. мисалы кулпунайды канча сотчиктен эгип жакшы акча таап баштаса болот мындай. Жөн эле үйгө вареньяга эмес, именно мисалы балдарыңарга там 1-сентябрда сумка алып беришчү, мисалы үйгө тамак аш, мисалы кийим алып мындай более-менее жакшы жашаш үчүн. Более-менее жакшы болуш үчүн жок эле дегенде 10 соткадан башташ керек. Жок эле дегенде. Мына 10 сотка эле азыр эсептейли. 10 соткадан примерно жакшы карасаң бир тонна 400 чейин алсаң болот. 1 тонна 400 чейин болсо, средний баа быйыл 300 сом дегерек болду. Былтыр арзан болгон. Быйыл башында арзан болду, кийин бир аз кайра наоборот былтыркыдан кымбатыраак болду. Эми 200 сомдон эле эсептей берели. 200 сомдон болгондо 1 тонна болсо 200 миң. Ошондо 1 гектардан 10 сотка примерно бир 4500 көчөт кетет. 4500 көчөтүң 20 сомдон 30 сомго чейин. 20 сомдон болгондо уже так 90 миң сом, 90 миң сом. Ошондо 90 миң көчөткө кетсе, капельный лента, аркы пленка, бир пленканын точно баасын билбейм, азыр канча болот экен. Капельный лента. Капельный лента ашып кетсе бир 10 миң сом дегерегинде кетет. Магистрал аркы беркиз менен. Фильтрлер менен, немелер менен, пленкалар менен бир 20, грубо 30 миң деп коелу. 30 миң болсо, анан удобрение. Топурактын удобрение бериш үчүн биринчи анализин чыгарыш керек. Анан анализге жараша топуракта эмне аз болсо, ошону көбүрөөк кылып бериш керек да. Мисалы азыр ачык грунтта отурускандардын көбү мен сүйлөшкөндөр почти бардыгы топуракка эч нерсе бербептир. Только көчөттүн түбүнө биогумус таштаган болду. Ал жетишсиз да, аз. Мисалы 1 стакан таштайт. Бизде ушу мындай тажрыйбасы бар дыйкандарды көп эле тааныйбыз да. Ошолордун айтымы боюнча мындай эме да, 1 гектардан 30 миң доллардан жогору тапса болот, 20 миң доллардан жогору. Бул чындыкпы? 1 гектардан азыр эсептейлик 14 тонна. Примерно болсо деле минимум менен эсептесектир. Эгер жакшы неме болсо, жакшы каралса тапса болот. Бирок биринчи жылы расход бар да баары. А уже экинчи жылдан расход азыраак. Анан быйыл эле дебем, былтыр деле көбүндө фузариоз, анан фитофтороз оорусу көп чыккан. Мисалы тамырдан чирип көптөгөн, мисалы бир жерде 1 гектар отурускан жерден почти 30% көчөт жок болду, кайра толукталды да. Ошондой немелерди да эске алыш керек. Мисалы бизде качан даарылап баштайт? Жаңы чыкканда эмес, уже кыйрап баштаганда да. Профилактика кылса, демек арзаныраак акча азыраак кетет. Профилактика кылганда арзаныраак түшөт. Мисалы бардык нерсеге профилактика кыла албайсың, основной нерселерге да. Анан калганын уже баягы симптомго жараша, мисалы любой нерсе, оору дейли же бир нерсе жетишсиз болгондо жалбырактан же мөмөдөн симптом берилет да. Мисалы могул жалбыракты
тегерете карарып курай баштаган. Бул уже калийдин жетишсиздиги да. Могу калий бериш керек. Анан азыр могул жерде магнийдики бар болчу, көрсөтөм. Бул демек өсүмдүккө ар кандай бир микроэлементтер жетишсиз болуп турат экен. Ошону биз убагында көзөмөлдөп карап билип турбасак, бизге артка тартышы мүмкүн экен, бул эми. Мисалы могул магнийдики ондай болуп, жылканын ортолору караган. Анан ушул болсо карап туруп кийин магний берилбесе куурайт. Астыңкы жалбырактан башталат магнийдики. Анан ошондой эле азыр марганец жетишсиз жерлер да бар. Могул тарапта болчу. Демек Биздикилер абдыганы чын айтсам жана марганец, молибден деген сөздөрчү эме да. Мына магнийдики могул жерде дагы четко Силер көрүнөт. билесиң да, химияны жакшы эметишпейт. Бул удобрениялар эми азык заттар. Кайсы могу эмелериби, четтериби? Жок, бул четтери калийдики, могул магнийдики. Четтери калий жетишсиздиги, жылканын ортолору бул эменики, э? Магнийдики. Магнийдики. Мисалы азыр бизде бул жерде азыр андай жок, башында көп чыккан. Азыр сыртта талаадагыларда мондай көп чыгып атат да, мисалы. Жаңы чыккан жалбырактар же даже эски жалбырактар деле могу жалбырак болсо, мондай болуп тырышып туруп, анан могул жерлери капкара болуп күйгөнсүп. Эме болуп калат. Ал кальцийдики. Кальций эмнеге ысыкта көп чыгат? Себеби ысыкта өсүмдүк кальцийди топурактан ала албай калат жакшы. Ошон үчүн ысыкта кальцийди жалбырактан дагы бериш керек, листовойчу. Демек температурадагы көп температурадагы мисалы кальцийди ысыкта жакшы сиңире албайт, фосфорду болсо суукта. Мисалы эрте жазда суук болгон маалда кулпунайларды бардык эле өсүмдүктөрдү байкасаңар, мындай жалбырактар фиолетовый болуп кетет. Жалбырактын эмеси дагы сөңгөгү дагы фиолетовый болуп кетет. Кальцийдин жетишсиздиги бул. Жок, ал фиолетовый болуп кеткен, бул уже фосфордук. Фосфор. Бул кыскасы целый наука экен, мындайча айтканда, илим да. Ар бир нерсеники өзүнүн немелери бар да. Болгону ошол баягы бир нерсе проблема болгонун биз көбүнчө жалбырактан симптом берет да. Өсүмдүк жалбырактардан байкай алабыз. Кээ бир нерселерди мөмөлөрдөн. Бул жылы кулпунайда эмне проблемалар көп болду? Бул жылы ар жылы чыккандай эле желеген эзи килеш. Долгоносик чыкты, шиш тумшук. Долгоносиктин го немеси жеңил эле, аны 1-2 жолу дарыласаң жок болот. Килешти жоготуш кыйыныраак. Анан килешке обработка кылганда бизде кандай? Көбүнчө эле мен билгенден вертимекти колдонушат, болду. Вертимек бул бир жума 10 күн, максимум 14 күнгө чейин эффект берет да. Анан кийин чачты, мисалы өлдү, ал эмнесин өлтүрөт? Чоң имаганы, акыркы стадияны. Анан личинка, килештики нимфа деп коет. Ошол нимфа менен имаганы өлтүрөт. Мисалы ошонун ордуна ошол эле вертимекке дагы личинканы, жумуртканы өлтүрө турган составтардан коштуруп чача турган болсо, дагы бир 20 күнгө чейин кармап берет да. 20 даже кээде 1 айга чейин кармап берет. Бул бир аз кымбатыраак түшөт экөөнү аралаштырып чачканда, бирок зато убакыттан экономдотасың, килешти көбүрөөк жок кыласың. Мен угушум боюнча дагы могу мисалы ар кандай курт кумурскалардын дагы мисалы бир эле дарыны улам-уламдай кечке чачып берсе, ага да көнүп калат дейт. Ооба, ошондой немеде Алмаштырып туруш. зыянкечтерде канчалык зыянкечтин размери майда болсо, ошончолук баттуруктуу болот. Себеби эмнеге? Алар муунду бат алмаштырат. Мисалы немесине жараша температурага. Эгер ыңгайлуу температура болсо, анда кээ бир зыянкечтер даже 15-20 күндө бир муун берет. Бул дагы бир поколение берип атат да. Ошон үчүн баягы жаңы поколение чыккан, жаңы чыккан поколение бул уже жаңы муун туруктуу болуп чыга берет. Ошон үчүн биз мисалы колдонгондо бир таасир берүүчү зат менен мисалы зыянкечтики дейли, инсектицид же болбосо килештики, кененики неме, акарицид колдонгондо биз постоянно бир немени 2 жолу колдондукпу, аны алмаштырабыз. Кайра башка колдонобуз 2 жолу. Андан кийин кайра дагы ошого кайтып келебиз да. Эми немеде эмне бар болсо, рынокто ошого жараша планды түзөбүз. Ошондой кылып обработка кылабыз. Демек туугандар, бул нерселерди мисалы билим жок болсо, эгерде силер бул нерсени кантип өстүрүш керек, кантип ушул нерселерге кантип кам көрсөм болот деген, эгерде силерде билим жок болсо, анда силердин өстүрүшүңөр аябай кыйын болот да. Бирок бул нерсени оңдоп кетсе болот. Бул үчүн силерге билим керек. Билимди кайсы жерден аласыңар? Бул мисалы биз уюштуруп аткан атайын курстар бар. Ошол жерден бизге мына абдыганы
көп нерселерди түшүндүрүп, көп нерселерге бизге мындай билим алганга себепкер болуп берем деп атат да. Жакында ошо курстар болот, ошо биздин курстарга катышып кетиңиздер, ошол жерден жолугушабыз. Бизде мындай да, жанагы кулпнай өстүрөм дегенде ойлошот, мындай биогумус эле жетиштүү, анан кыг эле жетиштүү депчи. Ана мисалы минеральный удобренияны берсең, бул химия деп айтышат да. Бул химия, силер, короче, бүт ден соолукту өлтүрүп атасыңар, балдарды өлтүрүп атасыңар дейт да. Ошо кандай мындай кыскача түшүндүрмө берип кое аласыңар? Кыскача түшүндүрмө бергенде мисалы биогумус ошол эле чириген кыкты бергенде аны мындай жетиштүү көлөмдө бериш керек да. Жетиштүү көлөмдө бербесең түшүм ала албайсың. Биздикилер мындай эле бир уч таштап коюп эле. Аны менен ала албайсың. Анан неме дегенде мисалы бул минералдык удобренияларды ар бир нерсенин өзүнүн дозасынан ашырбай берсең, бул зыяны жок. Ар бир нерсени өзүнүн дозасы менен бериш керек да. Анан мисалы ошол эле курттуку, килештики тоже карабасаң түшүм ала албайсың. Мисалы биз түшүмгө кире электе курт кумурскага, ооруга дарылаганда мындай дарылар дагы бөлүнөт да. Химиячы, пестицидтер. Мисалы кээ бир нерсени чачтың 14 күн турушу мүмкүн. 14 күн турушу мүмкүн деген бул сен чачкандан кийин 14 күнгө чейин түшүм жыйнабашың керек. Ал 14 күндө бөлүнүп чыгат. Кээ бирлери бар, мисалы бүгүн чачтың 1 суткадан жыйнай берет. Биз ошого жараша неме кылабыз. Мисалы гүлдөгөнгө чейин биз баягы көпкө чейин сакталганын чача беребиз. 14 күнгө чейин болсо делечи. Уже гүлдөп түйүп, мисалы быш баштаган болсо, анда мисалы ошол эле немеге карасак, генеге неме деген состав бар. Бифеназат деген. Бифеназат деген состав бар. Аны генеге чачканыбызда биз уже 24 сааттан кийин терип жей беребиз. Ошондой эле немеге дагы мисалы тыляга, битке флоникамид деген состав бар. Тепеки деп коет, оригинал инсектицид. Ал да ошондой 1 суткадан кийин терип беребиз. 24 саат. Мисалы вертимек уже азыр жалган айтпасам 4 күн, 4 суткадан кийин тересиң чачкандай. Ошо ар бир нерсени убагында доза менен колдонсоң, мунун немеси жок да. Зыяны жок. Мисалы аларды бербесең, анда ала албайсың. Мисалы ошо билим жок баштап канча процент мисалы минуска кирип кетиш мүмкүн дыйкандарчы? Минуска толук жоготууга учрашы мүмкүн да. Мисалы баягыда эле бир кулпнайдын ушундай бир дыйкан келип, өзүнүкү эмес экен, бир таанышым деди. Могу эмне болуп атат деп көрсөттү, карасак марганецтин жетишсиздиги да. Марганецтин жетишсиздиги каралбай көпкө чейин калып кеткен дагы эгилген жердин где-то бир 40% баягы азыктын жетишсиздигинен хлороз болуп өңү өчүп куурап кеткен. Ал жерде не только ал бар, топурагын неме кылып текшербедик, мен видеону эле көрдүм. Эгерде тамыр чирик оору да болушу мүмкүн. Себеби тамыр чирик, тамырдан оору киргенде, мисалы фузариоз же фитофтороз, тамыр ооруганда дагы азыкты жакшы ала албай калат. Себеби өсүмдүктүн основной азыктана турган органы бул тамыр. Ошондо да ошондой немелер көп чыгат. Жердин өзүн топуракта влага көп болуп да, мундуулук өтө көп. Топуракта влага көп болду, андан да влага көп болгондон да көбүнчө мага келген видеолордон эгилген жерлер ак топурактар. Катуу топурактар, кесек болуп калган. Аны жумшартып туруш керек. Аны жумшартып туруш керек. Бир негизи ак топуракта. Анан суу карганда да мисалы проблема бар да. Бизде көбү мисалы топурактын немесине, баягы топурактын составына, немесине мисалы суу каргандай нымдуулуктун качан мисалы канча убакытта кургуп атат анысына карабай, кээ бирлер мынча күндө суу караш керек дегенде интервал менен суу карап берет. Негизинде кандай суу караш керек? Пасмурный погода болду, жамгыр жаап неме болсо, анда суу каруу немеси баягы убактысы, интервалы узарат да. Ысык болсо, бат кургуп атса, анда бат-бат суу карайсың. Ошондойлордон да көп неме кетти. Жанагындай случайлар да көп болду, баягы заморозка болгон учурларда. Түнкүсүн былчылдатып суу карап койгон. Кечкисин суук, топурак муздайт. Еще стресс алат дагы, топуракта мисалы оору козгогучтар бар. Оору козгогучка оптимальный шарт түзүлгөндө бул уже өсүмдүккө кирип кетет.
баардык эле нерседе биринчи кайсыны зоруйт, иммунитет слабый болот. Өсмүктө деле ошол. Бул деле өсүмдүктө эле кичинекей балада эле кадимкидей эле иммунитети бар, Ошондой эле. Кээ бирөөнүн болсо аябай начар болуп кеткен. Анан немеден да мисалы жанагы неме жөнүндө сөз болбоду, азыктандыруу жөнүндө да. Жакшы азыктандыруу болгон жер болсо тоже көп оорубайт. Бул ооруда. Анан курттан го эми курт түшө берет. Курт бул ошондо мисалы Зыянкеч да. зыянкечтер ошол мисалы биздин комшу полелерден да, мисалы талаалардан дагы келе берет экен. Анын болсо сен алдын ала албайт экенсиң да. Ошону бир гана чыкканда эле дарылашың керек экен да. Неме? Бирок оорулар болсо жугуп келе бериши мүмкүн. Оорулар жугуп келе бериши мүмкүн. Мисалы ооруга тамыр чирикке мүмкүн болсо обязательно бир жылда жок дегенде бир жолу профилактика кылып туруп, капельный менен дарылап коюш керек. Эртерээк, Эртерээк. Көчөттө отургузуп туруп, көчөт бир аз тамыр алышкандан кийин дарылап коюш керек. Анан кийин немени куртка болсо, куртту дагы неме кылса болот. Примерно чыккан убактысын баягы температура ар бир неменин өзүнүн белгилүү температурасы болот. Ошондо чыгат. Ошого расчет алып туруп чачса болот да. Анда мисалы таасир бере турган бир 10 күн таасир бере турган химиядан чачып койсо болот. Биологиялык инсектицидтер да бар, бирок алар көбүнчө эффектизи слабыйраак да. Анан азыр жанагы биздин подписчиктерге дагы кайрылып коелу. Уккандар подписка кылып, лайк басып, комментарий жазгыла. Суроолор болсо суроолор болсо сөзсүз жазыңыз, баарына жооп бергенге даяр болобуз. Могу видеонун алдында дагы номерлер турат, ошо курс боюнча ушул видеолорго кайрылсаңар болот, видеодо номерге. Бүт нерселерди түшүндүрүп беребиз, кандай этаптар болот, мисалы бул курстарды көпчүлүк айтып берет, видео эле тартпайсыңарбы, агрономдор мындай эле айтып бербейби депчи, бирок ал туура эмес болуп калат экен да, туугандар мындай. Агроном менен жолугуп, отуруп, мисалы кадимкидей университетте окугандай эле окусаңар, бул бир топ аябай жакшы пайдасын алып келет да. Мисалы ошол эле гене дейлик. Гене түшкөндө аябай көбөйүп кеткенде башында байкашпайт бале. Ондай болуп туруп жалбырактын артынан түшөт да. Жалбырактын азыр эми бул жер таза. Жалбырактын артынан түшөт дагы майда көбүнчө күрөң түстө болот. Анан акырын кыймылдайт и бир аз желе басып калат. Ошол жалбыракты алып туруп ак баракка мындап каксаң Демек могу көрүнөт да. астынан билинбейинче үстүнөн билинбейт. Жок, ал немеде, генеде көбүнчө. Дарылаганда ошо именно астына дарылаш. Үстүнөн билингенде ал көбүнчө мондай жалбырак тырышып же болбосо могу күрөң түскө өтөт, себеби түйүнөн жейт да. Түйүнөн астынан. Генени бизде еще обработка кылганда көбүнчө түйүнөн обработка кылыш керек, жалбырак түйүнөн өйдө карай. Себеби эмнеге? Гененин баары түйүндө. Үстүнөн чачып койсоң таасир бербейт. Генеге чачылган дарылар сөзсүз генеге тийиш керек. Анан бир да момент болду да. Менде мисалы көп кишилер айтып атты, мен болсо мисалы силерден эмнеге үйрөнмөй элем, эмнеге курска бармак элем дейт да. Мен мисалы Россиянын сайттарына кирем дагы. Анан ошол Россиянын сайттарынан эле алып эле үйрөнүп алам дейт. Бирок мисалы кадимкидей эле ошол жерден кылып аткан нерселердин эмне үчүн кылынып атканын көбү билбейт да. Ошол жерлерден дагы мен айтып кетейин деп атканым, бул мисалы топурактын жана pH деген кышкылдуу болгон. Алардыкы өзүнчө да башкача. Анан ошол жерлерден дагы айтып койсоңуздар, ошо эмне үчүн баарын тең эле мисалы колдоно берген болбойт, таасир этет. Бизде Россиядагы топурактардын pH кандай экенин точно билбейм, кычкылдуулугун. Биздеги топурактардыкы анализ чыкканда көбүнчө шелоштуу. Шелоштуу деген бул нейтральныйдан жогору. 6,5-7,5дан жогору да. Көбүнчө эле 7,9, 8,4, эң жогору канча 8,9га чейин чыкты. Бир аз ошо pH дегенди ачыктап берип койсоң. Көбү түшүнбөй жатат болуш керек, бул эмне депчи. Мен түшүндүрөт. pH деген бул топурактын көп киши сурайт да бизде. Топурактын кычкылдуулугу деп коет. Бул мисалы жана айттым го, нейтральный, шелоштуу, анан кычкылдуу деп коет. Мисалы нейтральныйда бул неменин азык заттын микроэлементтердин, макроэлементтердин эмеси үчүн, алыныш үчүн мындай идеальный неме да, среда да. Биз аба жуткандай эле мисалы, то есть кондиция же кандай деп койсо ушундай. Бул Жашаган среда. Оптимальный шарт да. Ыңгайлуу шарт, комфорттуу. Неме болсо, уже жогору болуп, баягы шелоштуу болуп же кычкылдуу болсо, бир элементтин, бир эле эмес, бир нече элементтин сиңирилүүсүн баягы өсүмдүк тарабынан алынышы кыйын болуп калат. Мисалы бизде көбүнчө неме чыгат, топурактар
жана айткандай шелоштуу. Анан шелоштуу болгон жерлерде биз көп жерлерде колдонбодук, бирок 3-4 жерде күкүрт колдондук. Бизде pH 8,4 или 8,9 болчу. Точно азыр унутуп атам. Биз 1 гектарга 200 килограмм күкүрт бергенбиз. 200 килограмм күкүрт берип, аны топуракка биринчи себейбиз, анан кийин культиватор менен аралаштырып салганбыз. Культиватор менен аралаштырып туруп неме кылдык? Былтыр ал жер помидор. Былтыр ал жерде помидорлордун размери аябай майда болуп калган да. Демек биз ошол Чоңая калган шылачнойду эмес. кычкыл кылышыбыз керек экен да, ошентип. Анан кийин күкүрт бердик. И ал жерде еще нематода да проблема бар болчу. Нематодага да обработка кылдык. Анан негизи эле 2 жылдан бери бир аз слабыйраак болуп аткан дейт ал жер. Быйыл бирок ал жак жакшы. Размерлери чоң, түшүм Иси жакшы. деген түшүнүк да бар да, тоже эки тамга, бирок көп киши түшүнө бербейт, анан маани бере бербейт да. Иси деген анан англисче С тамгасы. электропроводимость воды да бар. Ал исини Кулпунайда бул баягы тоже немеде азык заттын сиңирилүүсүнө. Анан кийин баягы ар немеде фазада вегетация маалында неме кылып турат. Өзгөртүлчү. Айрыкча могу неме болуп атканда, түшүм берип аткан маалда исини немеге даамына чыгарыш үчүн максимальныйга жакындатып беребиз да. Кулпунайда бул 1,7-1,8ге чейин исини. Анан кийин ушу көбүнчө эле бизде топурактан анализ алынбай атат. Бардык эле анализ албай эле неме кылып атат. Суудан анализ алыш керекпи негизи? Суудан дагы анализ алынат. Суунун анализинен көбүнчө суудан эмнени тоже pH эң эле важный немелердин бири. Себеби биз удобрение беребиз да. Удобрение бергенде, жер семирткич бергенде биз раствордун pH-ын түшүрүп беришибиз керек. Эгер pH жогору болсо тоже жакшы сиңбейт. Ал үчүн эмнени колдонобуз? Азотный кислота же ортофосфорный кислота. Лимонный кислота да колдонсо болот, бирок лимонный кислота кымбат түшүп кетет аябай. Бизде көбүнчө азотный кислота колдонулат помидор бадыраңдарда, бирок мен неме кылгандан, уккандан, элдерден, еще келгендерден Кулпунай өстүргөндөр көбүнчө ортофосфорный кислота колдонот. Ортофосфорный кислота жакшы, кымбатыраак да, ошондой эле. Иси деген значит бул жана эмеде кыскача айтканда суунун тазалыгы, Туздуулугу. Суунун туздуулугу. Туздуулук десе бар эле тузду элестеп атпайсыңбы? Бул неме минералдар. Канчалык көп элемент ошол жерде бар дегенди түшүндүрөт экен да. Ошондо. Биздики тузду десек, тузу көппү деп ойлошот да. Тузду эмес депчи. Кухняда тузду элестетишет экен. Эң эле немеси ошол баштап атканда мүмкүн болсо топурактан анализ алып коюш керек. Себеби топурактын анализи канча быйыл биз чыгартканда бир анализ азот, фосфор, калий, МПК, гумус, pH 5 биригип 5 показательге бир 1000 сом бекен, 1100 сом ушундай да бир анализ. Аны топуракты алып барасың. Топуракты алып баргандан кийин топурактын ындуулугуна жараша, эгер кургагыраак топурак болсо бат эле чыгат бир 2-3 күндүн ичинде. Эгер топурак ным болсо аны көлөкө жерде кургатышат, естественный. Кургаш керек, андан кийин чыгарышат анализди, чтобы анализ так болуш үчүн. Ошону чыгарып туруп, ошого жараша азык берсе, анда жакшы болот. Мисалы, жана айткандай, айрыкча клубникада бүт баары мульчирующий пленка тартып атпайбы? Мульчирующий пленка тарткандын алдында топуракка основной внесенияга немени бербесең, диамофоска же болбосо амофос, андан кийин капельный менен бергенде эмне? Капельный менен берген НПКлар кымбат баасы. Өтө кымбат түшүп кетет да. Основной внесенияны биринчи топуракка берет. Топуракка отургузганга чейин. Топурак даярдап атканда. Семирте болуш керек экен буга чейин. Топуракты мисалы биринчи анализ алат дагы, андан кийин топуракты даярдап атканда ошол немени берет, мисалы жер семирткичтин түрүн. Нитроамофос болушу мүмкүн, диамофос, амофос немеге жараша, анализге жараша. Анан кийин ошого жараша бергенден калганын уже капельный менен кошумча берет да. Жалаң капельный менен бергенде биринчиден анализ жок болгондо топуракта эмне бар, эмне жок билбейсиң. Бул бир. Экинчиден мисалы жок болсо максимальный эмес, минимальный эмес, средний дозаны бересиң да. Средний дозировкада удобренияны бергенде мисалы кымбат түшүп кетиши мүмкүн да. Акча жагынан азыр бизде эмне бардык нерседе
расходду эсептейсиң чыгашаны Бизге эсептегенде расход кылгысы келбейт да. ошо расходдон эсептейсиң да бүт нерседе. Ошон үчүн биринчи анализ болсо, эме болуп атпайбы, мисалы анализге 1000 сом төлөп коюп туруп, зато ал жерде мисалы дозалардын, дарылардын дозасын азыраак берген жакшы. ошондой. Мисалы кээ бир жерде даже ашык жаз менен чыккан жерлер да бар. Ооба. Болгону эмне, pH жогору болгон сиңире албайт. Мисалы баягы биз бир жерден топурактан анализ чыгарып келди. Жүгөрүдү айдайм деп жүгөрү алабыз болчу. Топурак сонун. Гумус 3,5%-тен жогору. 3,5 или 3,6 чыккан по-моему. Азот орточо болчу, фосфор менен калий тоже жогору чыккан. Болгону pH 8,5. Сиңире албайт. То есть мындай кылган аракети вообще мындай жөн эле мартышкин туруп да, короче. Эгерде мисалы ошол жерге Жөн эле мисалы диамофоска аркылыклерди көп кылып туруп бергенде, анын бир немеси бөлүгү, канча бөлүгү экенин точно айта албайсың, бирок бир бөлүгү өсүмдүк тарабынан алынбай калат да. Ал жерге мисалы ошондой удобренияларды бергенден көрө күкүрттү берсе көбүрөөк натыйжалуу да, эффективдүү мындай айтканда. Ошого бардык нерсени мисалы айрыкча ушу улпун айда ошончо расход кылышып атат, мисалы пленка, капельник, көчөт анализди кошуп коюш керек арасына. Фундамент карап көрсөк болот экен да анализде. Биринчи жердин составында эмне бар, эмнелерди беришибиз керек. Анан ошондон кийин анан кыймылдап башташыбыз керек. Бизде ошол анализди көбү жасабай атпайбы? Макуланды Абдыган мырза, чоң рахмат. Кудай буйрса ошо биздин подписчиктерге негизи ошо билим алуу жагынан, курс жагынан кандай совет же сөз айтып коесуз? Негизи эмне совет айта алам? Жанагы сиздер айткандай эми жандай видеодон да көрүп үйрөнүп болот, бирок мындай суроо жооп болуп калат да. Анан кийин неме да, ар мамлекетте эми өстүргөн өсүмдүгүң бир эле, бирок проблемалар башка да. Мисалы Россияда эмнеден проблема көп чыгат билбейм, бизден мисалы бир нерседен көп чыгат. Ошол эми улпунай бизде мурда баягы талаадагы местный сорттор эле болчу да көбүнчөчү. Анан кийин эмне проблема болчу? Бизде мурда орууга дагы обработка кылбачу. Себеби бизге улпунай боюнча көп келишчү, ото чөп, неме, улпунай шиш тумшугу болду. Экөөнү эле обработка болчу мурда. Удобрения деле почти берилбечү. Азыр уже баягы товарный витке демек товарный витке деп башка жаңы сортторду отургузгандан кийин уже элдер орууга, зыянкечтерге бүт баарына көңүл буруп калды да. Мисалы Россияда климат башка мамлекетте дагы башка, аларда башка проблема көп чыгышы мүмкүн, бизде башка проблема көп чыгышы мүмкүн, ошондой. Мисалы бизде эң эле көп чыкканы улпунайда оорудан бул боз чирик. Улпунайда серый кинил. Иллеттен ошол. Зыянкечтен основной килеш менен трипс да. Ошондой. Тигилерде башка болушу мүмкүн. Анан кулпунайдан да көбүнчө мисалы сыртын жылтылдатканын да көп билбейт экен да. Кадимкидей элечи, мисалы цинк керек деп ошентсең көп таң калышат. Бизде айтып удобрения. Курста үйрөнүшөт го. Бизде удобрения почти. Чоң рахмат Абдыган эме. Кудай буйрса туугандар ушу каналга подписка кылып койгула сөзсүз. Мына сиздер үчүн эле аракет кылып атабыз, Кудай буйрса. Бул именно ошо кулпунай же малина болобу, ягода тармагында мындай качество болуш керек да. Азыр ошол сапатка иштеп ушундай окууларды уюштурбаса негизи болбойт.